ит багуунун өкүмүн айтып берсеңиз. Кошунам küçük кезинде баккан итин бир дагы жолу кое бербей байлап келет. Ага кандай түшүндүрөм? Өзүм илим алып жатам. Ит картайып калды. Кечинде уулуп жанды орутат. Allah. Ит багуу мындай. Үйдүн ичинде ким ит бакса, анын үйүнө райымды периште кирбейт. Пайгамбарыбыз айтып койгон. Үйдүн сыртында короону, складың барбы, мал дүйнөң барбы, сарайың барбы, ошону караганга ит бакса боло берет. Макул? Бирок итти мындай кылып зулумду кылбаш керек. Кой берип, алдагы тирүү жаны. Киши ары бери жүгүрсүн. Андай зулумду кылбаңыз, киши карап коюңуз. Биринчи карабай коюңуз, карасаңыз, акысын бериңиз. Соонун аласы азганча айтып бердик. Hadi rivayetlerde gelir, kim үйünde it baksa gün sayın bir kıyrat, Uhud da olsun da soğuğu azaya verir deydi şu adam. Gün sayın. Kimdin үйün içinde it olsa. Gün sayın Uhud da olsun da soğuğu kemitkende. Eğer de soğuğu olsa. Elbette buna it boyunca hadislerde gelir de siz aytып атпайсызбы? Кечинде уулайт, жанды ортат деп. Ит уулаганды билесизби? Ит уулаганды. Ит же шайтанды көргөндө уулайт. Эшектин айкырганы, иттин уулаганы же бул пайгамбарыбыз айткан ошондой болсо, силер Алладан пана тилегиле деген. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим деш керек экен. Не деш керек экен? Сразу. Ит уулаганын көрдүңүзбү? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим дейсиз. Эшектин айкырганын уктуңузбу? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим дейсиз. Анткени пайгамбарыбыз айткан мындай деген. Булар силер көрбөгөндү көрүп турат деген. Эшек, ит биз көрбөгөндү көрө алат экен да. Биздин көзүбүз көрбөйт. Алардын көзү күчтүү окшойт да.